Кудай теңириң берип жаткан жерге барып, аны ээлеп ага отурукташканыңда, тегерегинде жашаган башка элдер сыяктуу эле өзүмө падыша коем дей турган болсоң, анда өзүңө Кудай теңириң тандаган падышаны кой. Падышаны бир туугандарыңдын арасынан танда. Падышаны сенин бир тууганың болбогон бөтөн жерликтен койбо. Бирок ал падыша өзүнө жылкы көбөйтүп албасын. Өзүнө жылкы көбөйтүш үчүн элди Мисирге жибербесин. Анткени Теңир силерге мындан ары ал жол менен баспагыла деген. Ал падыша көп аял алып жүрөгү бузулбасын. Алтын күмүштү ашык жыйнабасын. Ал падышачылык тактыга отурганда ыйык кызмат кылуучу лебилердин китебинен мыйзамдарды көчүрүп алсын. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун, Кудай теңиринен коркууга үйрөнсүн, ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдүн баардыгын аткарууга аракеттенсин. Өзүн бир туугандарынан жогору койбосун, мыйзамдан оңго да, солго да бурулбасын. Ошондо ал өзү да, анын уулдары да Ысрайылда көп жыл падышачылык кылышат.